Саламатсыздарбы, менин кадырман угуучуларым? Баарыңыздар амансыздарбы? Кайрадан кийинки бөлүмдү баштасак анда. Арсен Назикке эч нерсе айтпай, таң атпай шаарга жөнөдү. Анын максаты Алмаздын калтырган мурасын алуу эмес, бул кандуу тарыхтын изине түшүү эле. Алмаздын артында калган шериктерин табуу жана өз колу менен жазалоо. Шаарга келгенде ал өзүн таптакыр башка адамдай сезди. Баягы момун, кечиримдүү Арсен жок. Анын көздөрүндө муздак уйчалуу сезими гана жанып турган. Ал Алмаздын компаниясына келип, укуктарын колуна алды. Шаардын эли таң калды. 2 жыл мурун жоголуп кеткен ишкер кайрадан такка отурду. Бирок Арсенди бизнес кызыктырган жок. Ал Алмаздын уюлдук телефонунан, эски документтеринен ошол кырсыга катышы бар экинчи адамды, тормозду бузган механикти издеп тапты. Ал шаардын четиндеги караңгы гараждардын биринде иштеген экен. Араккештикке берилген Самат деген киши экен. Бир күнү кечинде Арсен Саматтын гаражына кирип келди. Колунда тиги кара таш бар болчу. Таштын кызыл нуру караңгы гараждын ичинде каптаганда Самат коркконунан тизелеп жыгылды. Сен кимсиң? Эмне керек сага? Деп кыйкырды Самат. Мындан 3 жыл мурунку кара Мерседести эстей алдыңбы? Тормозун ким бузду эле? Арсендин үнү кадимки адамдын үнүнө окшобой ачуулуу угулду. Самат калтырап, баарын мойнуна ала баштады. Арсендин колу анын алкымына барганда, ичиндеги караңгылык аны өлтүрүүгө буйрук берип жатты. Таштын кызыл нуру бүт бөлмөнү каптады. Дагы бир аз калганда Арсен кылмышкерге айланмак. Дал ошол маалда Арсендин телефонуна коңгуроо келди. Бул Назик эле. Арсен телефонду алган жок. Бирок экранда Назиктин сүрөтү жана андан келген кыска билдирүү жанып турду. Арсен, мен сенин эмне үчүн кеткениңди катты таап алып окудум. Суранам, караңгылыкка алдырба. Аруке сенин камкор болушуңду каалабайт болчу. Эгер сен азыр өч алсаң, анда Алмаздан эмне айырмаң калат? Мен сени күтөм. Бул сөздөр Арсендин мээсине чагылгандай тийди. Ал Саматтын алкымынан колун бошотту. Көзүнөн жаш агып, артына кадам таштады. Мен эмне кылып жатам? Мен кимге айланып баратам деп ойлоду ал. Арсен колундагы кызыл түстө күйүп жаткан ташты карады. Бул таш адамдын ичиндеги жамандыкты сыртка чыгарган сыноо экенин эми толук түшүндү. Ал ташты жерге каттуу чапты. Таш миңдеген майда бөлүктөргө бөлүнүп, ичиндеги кызыл нур абага сиңип жок болду. Айлана кайрадан кадимкидей тынч жана жарык боло түштү. Арсен Саматты полицияга өткөрүп берүү үчүн телефон чалды. Мыйзам алдында акыйкаттык менен жазасын алсын деп чечти. Эртеси күнү Арсен Алмаздын калтырган бардык байлыгын, компанияларын, жетим балдар үйлөрүнө жана кайрымдуулук фонддоруна өткөрүп берүү тууралуу документтерге кол койду. Ал өзүнө бир да сом калтырган жок. Себеби ал чыныгы байлык акчада эмес, жан дүйнөнүн тынчтыгында экенин билчү. Ал кайрадан айылга өзүнүн тоолоруна кайтты. Жолдон аны Назик тосуп алды. Алар унчукпай бирин-бири кучакташты. Бул кучакташуу өткөндү толук кечирүү, караңгылыкты жеңүү жана жаңы жашоого болгон таза ишеним эле. Арсен тоо айылына кайтып келип, Назик менен бирге жаңы жашоосун баштагандан бери жарым жыл өткөн эле. Ал шаардагы байлыктан, өткөн чактын кандуу элестеринен толук кутулдум деп ойлогон. Алардын өнөр-канасы кеңейип, айылдын балдары гана эмес, коңшу айылдардан да өнөр үйрөнөм деген жаштар келе баштаган. Бардыгы ушунчалык бейпил, ушунчалык таза эле. Бирок бир күнү күз айынын аягында өнөр-кананы тазалап жатып, Арсен эски шкафтын эң түбүнөн чоң атасынан калган эски жыгач кутучаны таап алды. Ал кутучаны буга чейин бир нече жолу көргөн.
бирок ичинде жөн эле майда чүйдө шаймандар бар деп ойлочу. Бул жолу кутучанын түбү 2 кабат экенин байкап калды. Аны акырын көтөргөндө ичинен эскирген, бирок абдан кооз, үстүнө көк таш чөгөрүлгөн күмүш шакек жана саргайган кагаз чыкты. Арсен кагазды ачып, чоң атасынын өз колу менен жазылган катты окуй баштады. Кат мындан 30 жыл мурун жазылган экен. Менин сүйүктүү неберем Арсен. Эгер сен бул катты окуп жатсаң, демек сен бой жетип, турмуштун көп сыноолорун көрдүң. Сага айта турган эң чоң сырым бар. Сен өзүңдү бул айылдын гана кулунумун деп ойлойсуң, бирок сенин тамырың абдан алыс кеткен. Сен кичинекей кезиңде сага жомок катары айтып берген кара таш, уламышы жөн гана жомок эмес. Ал таш биздин урууга таандык болчу. Аны мен жаш кезимде бир сырдуу адамга аманат катары тапшыргам. Эгер ал таш кайрадан сага кайткан болсо, демек убакыт келди. Бул күмүш шакек тиги таштын караңгылыгын ооздуктай турган жалгыз күч. Бирок сак бол, балам. Шаарда сенин бир тууганың бар. Сен жалгыз эмессиң. Катты окуп жатып Арсендин жүрөгү кабынан чыгардай сокту. Бир тууганың бар? Шаарда? Бул кандайча? Ал өмүр бою өзүн жалгызмын, ата-энесинен эрте арылган жетиммин деп билип келген. Ошол мезгилде Назик бөлмөгө кирип келип, Арсендин кубарып кеткен жүзүн көргөндө дагы бир сырдуу бороон келе жатканын сезди. Арсен бул сырды жөн эле калтыра алган жок. Ал шакекти колуна тагып, кайрадан шаарга аттанды. Катта жазылган өтө бүдөмүк даректер жана чоң атасынын эски тааныштары аркылуу изилдей баштады. Бир жумалык издөөдөн кийин ал шаардын чет жакасындагы эски архивтердин биринде иштеген өзүнөн бир топ жаш кичине, бирок сырткы келбети өзүнө куюп койгондой окшош жигитти тапты. Анын аты Тилек эле. Тилек абдан токтоо, китептер дүйнөсүнө чөмүлгөн, эл көзүнө көп көрүнбөгөн жигит экен. Арсен анын жумушуна келип, каршысына отурганда Тилек башын көтөрүп, Арсенди көрдү да колундагы калемин түшүрүп жиберди. Экөө тең сүйлөшпөй, бири-бирин көпкө карап турушту. Кандын тартуусу, табияттын окшоштугу ушунчалык күчтүү эле. Сиз менин агамсызбы? Деди Тилектин үнү титирей. Апам өлүм алдында мага менин бир агам бар экенин, бирок аны тоодогу чоң атасы алып кеткенин айткан эле. Арсен инисин кучактап, көзүнө жаш алды. Көрсө алардын ата-энеси ажырашып кеткенде, Арсенди чоң атасы айылга алып кетип, ал эми Тилек апасы менен шаарда калган экен. Көп өтпөй апасы да, атасы да каза болуп, эки бир тууган бири-биринен ажырап калышкан. Бирок бул жолугу жөнөкөй кубаныч менен бүткөн жок. Тилектин көздөрүндө чоң бир коркуу бар эле. Арсен ага, сиздин бул жака келгениңиз жакшы болду. Бирок сиз абдан чоң коркунучтасыз, деди Тилек айланасын карап. Тилек Арсенди өзүнүн чакан батирине алып келди. Бөлмөнүн дубалдары толтура эски карталар, тарыхый документтер жана сүрөттөр менен капталган экен. Арсен ага, сиз алмаздын байлыгын кайрымдуулукка өткөрүп берип, баарын бүткөрдүм деп ойлодуңуз, деди Тилек олуттуу үн менен. Жок, алмаз жөн гана бир куурчак болчу. Анын артында шаардагы эң таасирдүү, эң бай адамдардын бири Карим мырза турат. Алмаз сиздин унааңыздын тормозун бузган күнү Каримдин буйругун аткарган. Анткени биздин үй бүлөгө таандык болгон тиги кара таш жана тоолордогу алтын кендери жайгашкан жерлердин картасы Каримге керек болчу. Ал сөздөрдү уккан Арсен чочуп кетти. Демек, Арукенин өлүмүнүн артында чыныгы камкор дагы эле эркиндикте экен да, шаардын эң бийик имаратында отурган турбайбы? Алмаз өлүм алдында баарын сизге калтырганын билгенде, Карим кутурган. Ал азыр тиги таштын сыныгын жана биздин чоң атабыздан калган эски картаны издеп жатат.
сизди айылга барганыңызды да билет деп эскертти Тилек. Дал ошол маалда батирдин терезеси талкаланып, ичкери көздөй түтүн чыгаруучу граната ыргытылды. Бөлмөнүн ичи кара түтүнгө толуп, сырттан куралданган кара бет кап кийген адамдар кирип келишти. Алардын максаты эки бир тууганды тең жок кылуу же колдорундагы сырды тартып алуу эле. Арсен менен Тилек терезеден секирип, шаардын караңгы көчөлөрү аркылуу качып чыгууга үлгүрүштү. Арсен инисин коргоо үчүн аны өзүнүн унаасына салып, түз эле тоону көздөй өзүнүн айылына карай айдады. Ал жерде Назик бар эле. Коркунуч ага да коркунуч туудурушу мүмкүн болчу. Каримдин адамдары алардын артынан 2 жол тандабас унаа менен кууп келишти. Түн ортосунда тоонун бурулуштарында чыныгы куугунтук башталды. Арсен тоо жолдорун жакшы билгендиктен аларды эски, кароосуз калган тегирмендин жанына алып келди. Унаадан түшүп тегирмендин ичине жашынышты. Куралчан адамдар айлананы курчап алышты. Алардын башында Карим мырза өзү турган эле. Арсен, чык сыртка. Сенин чоң атаң менден уурдап кеткен шакек менен картаны бер. Болбосо бул жерден эч кимиң тирүү чыкпайсың деп кыйкырды Каримдин үнү караңгы түн ичинде жаңырып. Арсендин жүрөгүндө кайрадан ачуулануу оду тутанды. Бирок бул жолу анын колунда чоң атасынын күмүш шакеги бар эле. Ал шакекти бекем кысканда анын көк ташынан ушунчалык жумшак, бирок кубаттуу көгүш нур тарай баштады. Бул нур караңгылыкка каршы турган коргоочу күч эле. Шакектин күчү Арсенге зор кайрат жана акылмандык берди. Ал өч алуу үчүн эмес, инисин жана жашоосун коргоо үчүн күрөшүп жаткан. Арсен тегирмендин эски механизмдерин ишке киргизип, чоң жыгач дөңгөлөктөрдү айландырып жиберди. Караңгыда Каримдин адамдары эмне болуп жатканын түшүнбөй, бири-бирине ок чыгарып, ызы-чууга түшүштү. Арсен менен Тилек биргелешип, Каримдин куралдарын тартып алып, аларды зыянсыздандырууга жетишти. Эң акыркы Карим менен Арсен бетме-бет келди. Карим колундагы куралын Арсенге кезегенде, Арсендин колундагы күмүш шакектин нуру анын көзүн убактылуу сокур кылып койду. Карим чалынып, эски тегирмендин чуңкуруна кулап түштү. Ал өлгөн жок, бирок буттары сынып, кыймылсыз калды. Таң атып, тоо арасына полиция кызматкерлери жана куткаруучулар келишти. Карим жана анын кылмыштуу тобу толук менен камакка алынды. Арукенин өлүмүнө себепкер болгон эң башкы кылмышкер акыры өз жазасын алды. Арсен, Тилек жана Назик тоонун чокусунда турушту. Үчөө тең бири-биринин колдорун бекем кармап, жаң аткан күндү тосуп алышты. Арсен колундагы күмүш шакекти карап, ичинен чоң атасына ыраазычылык билдирди. Бул шакек ага бир тууганын табууга жана жашоосундагы эң акыркы караңгылыкты жеңүүгө жардам берди. Эми алар жалгыз эмес, алар бир үй бүлө. Өткөн чактын бардык сырлары ачылып, жүрөктөр толук тынчтык тапты. Кадырман угуучуларым, мына эми Жолоочунун күндөлүгү аттуу чыгармабыз өзүнүн соңуна жетти. Эки бир туугандын табышуусу, акыйкаттыктын жеңиши бизге жашоодо ар дайым таза жолдо жүрүү керектигин эскертет. Бул саякатта мени менен бирге болгонуңуздарга терең ыраазычылык билдирем. Каналыбызга колдоо көрсөтүп, пикириңизди жазууну унутпаңыз. Дагы ушундай чыгармаларды уккуңуз келсе, биз менен бирге болуңуз. Сиздерге бакыт жана тынчтык каалайм. Амандыкта жолугушканча.